Мен эч качан эч кимге сатылган эмесмин. Сатылбайм дагы. Мен мамлекет эл үчүн иштейм. Тилекке каршы Ташиев да мени сатты. Артыман бычак урду. Ооба. Орустар айтканда потрохами продал. Кеткени Камчыбек Ташиевдин Орусияда Бабанов менен жолугуп кучакташып түшкөн сүрөтүн чыгарганы социалдык сайттарда кызуу талкууга алынды. Эсиңиздерге сала кетсек, буга чейин Камчыбек Ташиев Бабановду саткын деп, ошонун саткындыгынын айынан ал президенттик шайлоодо Жээнбековду колдоп жооп кылганын айткан. Долбоор болгон экен да бул кишиники. Биринчи долбоору жана 2010 мен 2010 жылдан бери жагын эле айтайын. 2010 жылы партия түзө койгон. Бат шашылыш түрдө түзө коюп, ушундай ийгиликке жетишип, бул бизнес сыяктуу эле бир биринчи проектиси болчу да. Анан экинчи проектиси бул дагы бизнес долбоор, бул президенттикке аттанууну дагы бизнес долбоор катары кабылдагандыгын көрсөтүп атпайбы? Эгерде ушундай лидер болуп, мекенчил болуп, Кыргызстанда бир реформатор катары, Кыргызстан үчүн, элим жерим үчүн жаным садага деген лидер болсо, ал саясатка келген лидерлер сөзсүз түрдө астына эки нерсени коет да. Жаманды, жакшыны. Жакшысын көргөндө жүрөт элдин астында. Жаманын көргөндө коюнчосунан зыйт койгондугу болуп атпайбы мунун? Бул саясатчылардын шайлоого жакын кайра кыймылдап калганы жана Ташиев менен Бабановдун буга чейинки биригүүлөрүн эсептеп көрсөк, бир да саясатчы менен биригип жарытпай туруктуулугу жок экендигин байкасак болот. Кантсе да ушундай адамдар эл башкарам, элдин жашоосун ойлойм деп бир да сөзүнө турбай ойногондору Кыргызга жакшылык алып келбечүдөй көрүнөт.